Дагы бир жолу саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, көрөрмандар, айрыкча күйөрмандар. Азыр мына минут санап бизге ушул Zoom'га катышып, ушул жерден маалымат угам деп каалап аткандар көбөйүп атат. Ошон үчүн дагы бир аз убакыт берели. Алар кошулуп өздөрүнүн жанагы чөнтөк телефондорун болобу, планшет болобу, ноутбуктарын жөнгө келтирген чекти сиздер менен учурашып, мероприятиябызды, өзүнүн иш чарабызды баштай берели. Менин сүйлөгөнүм жакшы эле угулуп атабы, жакшы эле көрүнүп атамбы? Эгер көрүнүп атсам, угулуп атсам, колуңарды булгап койгула, ишарат кылып. Жакшы, эң сонун. Мени көрө албай аткандар болсо, главное, эң негизгиси силердин кулагыңарга угулуп, могул жерде маалымат укканыңар жакшы. Кыргызда айтат го, баягы жолоочунун жолдогусу дегендей, биздин сапарыбыз башталып атат. Ошол сапарыбыз байсалдуу болсун, ушул сапардагы силердин уга турган маалыматыңар силерге пайдалуу болуп, силердин үй бүлөңөргө, жакын тууган уруктарыңарга соо ишке, жакшылыкка себепкер болсун. Анан бүгүн сиздер менен боло турган сөз Теншик корпорациясынын биологиялык активдүү тамак кошулма өнүмдөрү же болбосо продукциясы жөнүндө болот. Дагы эле баягы биздин элибизде ар бир айтылган сөз ташка тамга басылгандай аябай тапталып, аябай такталып, түпкүлүгү бекемделген акыл сөздөр бар. Ошол сөздөрдүн бири баягы айтат эмеспи? Бөдөнө сойсо дагы касапчы сойсун деп. Ансыгарындай кандай гана маалымат болбосун, ошол маалыматты баягы кесипкөй, өз ишин эң мыкты билген, тажрыйбасы жетилген, баягы көпчүлүктүн ишине эмгеги сиңип, төбөсү көрүнүп калган адамдардан, адистерден, жакшы бир инсандардан маалымат алган аябай эле жакшы болот. Бүгүн сиздерге дал ошондой бир кишибиз, бир адисибиз, бир мыкты кесипкөй профессионалыбыз маалымат берет. Өзү кесиби боюнча мугалим. Ошон үчүн ар бир сөзүн таптап, тактап, ар бир айткан сөзүн жеткиргенге аракет кылат. Теншик корпорациясына эмгеги сиңип, көптөгөн үй бүлөлөргө, көптөгөн инсандарга баягы жашоосун өзгөрткөнгө, ден соолугуна пайда тапканга себепкер болгон киши. Ошон үчүн ар бир сөзүн кулак түрүп, кунт коюп, көңүлүңөргө жаккан маалыматты кагаз менен, калем менен өзүңөрдүн жанагындай эске түйүп кала турганда жазып алчу жерлерге жазып алгыла. Бул мероприятиянын аягына чейин катышканга аракет кылгыла. Буюрса мунун жанагы видео тасмада жазылуусу да болот, видео запись. Аны дагы интернетке жүктөйбүз, ал жерден көрөсүздөр. Мына ошол сөздү көп узартпай, мен өзүбүздүн адиске, бүгүн сиздер менен сүйлөшө турган спикерибизге сөз берейин. Теншик корпорациясынын көптөгөн сыйлыктарына ээ болгон, анын катарында автоунаа 25.000 PV шарттуу бирликтеги акча сыйлыгынын ээси, Теншик корпорациясынын 8 жылдыздуу дистрибьютору, миңдеген адамдарды өзүнүн уюмунда бириктирип, ошолорго жол көрсөтүп, жетектеп, башкарып келаткан адисибиз. Теншик корпорациясынын алтын арстан ардактуу даражасынын ээси, дүркүрөгөн кол чабуулар менен тосуп алгыла, Фатима Исмаилова. Сизге азыр микрофонуңузду иштетсеңиз. Так, Фатима эже, микрофонуңузду өзүңүз экрандан эң жакшы. Мына эми сизди угабыз. Саламатсыздарбы? Мени угуп баштадыңыздарбы? Мен сиздерди көпчүлүгүңүздөрдү экрандан азыр көрүп, аябай абдан кубанычта болуп отурамын. Кутман күнүңүздөр менен ушундай бир сонун маанайда сиздер менен жолугуп атканыма мен терең кубанычтамын. Бул күн биз үчүн эң бактылуу күн. Анткени себеби биз өзүбүз үчүн эң маанилүү болгон, эң кымбат болгон биздин ден соолугубуз жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Ушундай шарт, ушундай мүмкүнчүлүктөрдө моминтип экран аркылуу жолугушканыбызга, ушу Zoom программасы аркылуу кездешип турганыбызга мен өтө терең кубанычтамын. Анткени себеби бизге ушундай мүмкүнчүлүк пайда болду.
Азыркы күндө ушунчалык илимдин, техниканын жетишкенине байланыштуу биз сиз менен үйдө отуруп ушинтип учурашып алсак болот. Мен азыр экранда көптөгөн региондон адамдарды көрүп турам. Баткенден, Оштон, Жалал Абадтан, Бишкектен, Көл, Нарын, Таластан түрлүү региондордо отуруп алып, бизди саламдашууга мүмкүнчүлүк түзүлүп калды. Көпчүлүк дистрибьюторлор Москвада отуруп, Питерде отуруп, отурган жеринде Zoom аркылуу бизди уга алат. Бул ушундай сонун кеңири шарт түзүлүп калганына мен өтө кубанычтамын. Корпорация тияншиге келип калганымдын эң эле башкы себеби менин ден соолугум болуп калды. Ушул ден соолуктун айынан мен ушундай бир жомоктогудай керемет компанияга туш болдум. Ошого мени алып келген, мага ушул маалыматты ден соолукту сактап калуу жөнүндө түшүндүрүп айтып берген адам невропатолог врач болду. Күндөрдүн биринде мен аябай өзүмдүн эс тутумумдун өчүп калганы боюнча, давлениямдын көтөрүлүп кеткени, ушу 13 жылдан бери кыйнап жүргөн фиброзный кистозная мастопатия деген оору бар эле менде. Ошол боюнча арызымды айтып, анан кийин ошо көбүнчө ушу артериалдык кан басым 200дөн жогору көтөрүлүп кеткен экен. Мен поликлиникага жөн эле барып келе калайын деген ойдо. Мынчалык оор состоянияда экенимди маани бербей, этибарга албай эле кире калдым. Ошондо мен 220га жетейин деп калыптыр давлениям. Ал невропатолог врач мени коюп жибергиси келбеди. Ушундай абалда сен кантип жүрө бересиң? Мен сени коюп жибербейм, укол алышың керек. Азыр сага укол салабыз, капельный алышың керек деп мени барар замат сразу эле капельныйга жаткызды. Ошол эле учурда ошо невропатолог врач мага айтты. Угуп турсам, сенде букет, өзүнчө эле бир гүлдестедей болгон оорунун баарын айтып отурасың. Мен сага бир кыска жолду көрсөтпөй кое албайм. Ушул сенин шансың. Мен өзүм ак халат болуп, поликлиникада иштеп отурганыма карабастан, мен сага дагы бир мүмкүнчүлүктү ачып берип коеюн. Кара менен кеңешип көр. Эгер жагып калса, мен айткан ишти кылсаң, анда сен ден соолукка бат келесиң деп мага ушу Тибет медицинасы жөнүндө айтып берди, жана корпорация Тиянши деп айтты. Кулагыма ушунчалык сонун угулду. Ошол кандай экен десем, ал чөптөрдөн жасалган, бирок ал химикат эмес, бирок ал аптекада сатылбайт деген сөздү айтты. Ошол эки эле сөз мага жакты. Эң эле башында чөптөн жасалган, аптекада сатылбайт, бул химикат эмес, 100% натуралдуу азык зат деген деле мага жакты. Мен макул дедим. Көп ойлонуп отурган жокмун, продукцияны алып иштеп ичип баштадым. Ичип баштагандан 3 эле күндүн ичинде менде уже жыйынтык кетти. Аткен себеби жай болобу, кыш болобу баары бир, менин бутум теги ысытчы эмес. Какшап, тоңуп, муздап эле турө берчү. Ошондо мен ойлойт элем, качан менин бутум ысыйт экен? Буту жылуу болгон адамдар кандай бактылуу деп ойлойт элем. Бутумун муздагынан мен уктай алчу эмесмин. Ошол 3 күндүн ичинде чай Тиянши дегенди ичип, мен 3 күндүн ичинде бышык уйкуга кирдим, сапаттуу уктап калдым, уктай алчу эмес элем, бутум жылыды. Адамдын жакшы терең уйкуга батып эс алуусу бүт органдардын тыныгып эс алуусуна алып келет. Мен ушундай бакытты биринчи жолу 3 күн ичкенде сездим. Анткен себеби менин маанайым укмуштуудай башкача ажайып болду. Мен ырдагым эле келип калды. Көңүлүм ачылып эле калды. Ушунчалык жүрөгүмө жарыктык түшүп, өзүмдү бактылуу сезип калдым. Мен ошол учурдан баштап, ошол артериалдык кан басымдын кыйнаган учурунан кутулдум. Отдышка боло баштаганмын. Ошол кан басым көтөрүлгөндө. Эс тутумум биротоло өчүп калышка аз эле калган. Ошентип отуруп, көзүм кызара баштаган. Сол жагы эт байлап. Мен ошону дагы өзүм билбей калыптырмын. Кантип көзүмдүн эт байлап турган жери жок болуп кеткен. Мен күзгүгө өзүмдү көргөндө, ушинтип өтө өңүм суук болуп, башкача болуп каламбы? Мен ушинтип кызарып эт байлап тура береби деп глазной врачка барганда, бул эт байлап калыптыр, бирок азыр аны алганга жаш экен, кичине күчөйтүшсүн, кичине эт ошо чоңойсун, анан ошондо алабыз дегенде, мен аябай эле туңгуюкка капталганда ушундай да болобу? Мен наоборот алдын алайын деп чуркап келсем, мен жанагы кызарган эти чоңое түшкөндө алабыз дегендегиси кандай деп түйшөлүп калдым эле. Мен ошол чайларды ичип, продукцияларды, кальцийди, целлюлозаны, синкти, карбисес ичип баштаганда эле көзүмдүн кызарганы кетти.
Анан кийин байкап, мен 13 жылдан бери ушул көкүрөк азабын, көкүрөк оорунун азабын тартып жүргөм. Муну аял кишилердин, кыз келиндердин бүт бардыгы терең сезип билишет. Бул деген көкүрөктө бездин болушу. Мен 13 жыл ушул оорунун азабын тарттым. Анткени эки көкүрөктө тең аябай толуктура катуу бездер бар эле. Ал бездер мени ар 2 жума сайын кармайт эле. Ар менструационный цикл башталарга 15 күн калганда ооруйт, 15 күн соо жүрөм, 15 күн безилдетип ооруй баштайт. Кандай болуп ооруйт? Колумду өйдө көтөрө албайм, чачымды тарай албайм, көкүрөктөн таркап кеткен оору колтук аркылуу кетип, билектериме чейин, бармагымдын учуна чейин зырылдатып ооруп баштайт эле. Колума университетке көтөргөн сумкамды көтөрө алчу эмесмин. Маршруткаларга, троллейбустарга чыкканда этият болуп, бирөө жарымдын чыканагы кокустан тийип кетсе, баягы көздөн от жанып кеткендей, жанагы ириңдеп турган жерге бир чапкандай болуп, коркуп, ошондон терезе жака өтүп, өзүмдү бекитип турчумун, жана сумкамды бекем көкүрөгүмө кучактап алчумун, бирөө жарымдын кол солу тийип кетпесин деп. Ошол врачка барганмын. Врачка барсам, онкологияга учетко коюп коюшкан. Мен барганда эле ошол жерден эсим алып калайын дейт эле, мен онкология менен ооруп калган экенмин деп. Өңүм купкуу болуп кетет эле. Анализ алып, анализимдин жыйынтыгы чыкканга чейин мен уже өтө катуу стрессте жүрөт элем. Бир нерсе деген кабар келип калса, балдарым кантет, мен ушинтип эле онкологияга барганда адам өлүп калат деген закон менин мээме отуруп калган экен да. Ошондон өтө катуу коркуп жүргөмүн. Ошондо мен ушул онкологияга барбай эле калсам болду, доброкачественный, жанагы злокачественныйга өтүп кете электин алдындагы стадияда турдум эле. Мен ушундан жыйынтык эле алып калсам, жүрөгүмө жарыктык түшөт, мен жашайт экениме мындан ары ишенет экенмин, ишенемин деген ойдо туруп, ушундай мага жомок болду. Мен өтө көп продукцияны ичип кыйналган жокмун, бирок аз эле продукцияны ичип баштаганда эле менде уже жыйынтык кетти. Ошол күндөн ушул күнгө чейин мен ушунчалык чексиз корпорациянын продукциясынын уникалдуулугуна, анын сапатынын жогорулугуна, жана кандай гана оору болбосун, ал албетте результат, жыйынтыкка, натыйжага алып келет экенине мен 200% ишенип калдым. Менин жүрөгүмө жарыктык түштү. Ошондон баштап ушул күнгө чейин мен ушул жаман оорудан кутулуп кеттим. Көкүрөктөгү бездердин бүт баары таркап кетти. Ошондо миома деген оору дагы бар эле менде. Гинеколог врачтар, мамолог врачтар мени коркутат эле. Эгерде сиздин көкүрөгүңүздө шишик без боло турган болсо, миомаңыз дагы боло турган болсо, бир жагынан бирдеме злокачественный чыга турган болсо, анда эки тараптан кармайт депчи. Мен ошондон аябай коркчу элем. Гинекологиялык жактан дагы болуп атса, тиягынан дагы коркунучтуу нерсе болуп атса, эми Кудай сактасын деп коркуп жүрдүм. Санаага өтө жакын болчумун. Мен ошондон биротоло кутулуп кеттим. Азыркы күндө мен давлениядан кутулдум. Ошол эс тутумдан калыбына келди. Ошол фиброзно-кистозный мастопатиядан биротоло кутулуп кеттим. Ошол себептен урматтуу айымдар жана мырзалар, мен бүгүн сиздер менен ден соолук жөнүндө сөз козгоп, сиздердин баардыгыңыздарга ушул маалыматтарды жеткирип берип атканыма терең кубанычтамын. Мен корпорация тиянши менен 15 жылдын тегерегинде кызматташмын. Ошол учурдан бүгүнкү күнгө чейин келген учурда мен эл менен, журт менен байланышта болуп, элдин далай көйгөй маселелерин чечүүгө катышып калганыма өзүм абдан кубанычтамын. Көптөгөн результаттарды көрүп жүрөмүн. Ошол себептен бүгүнкү учурда биз үчүн, урматтуу айымдар жана мырзалар, биз үчүн эң баалуусу, алтындан дагы баалуу нерсе өзүбүздүн жеке ден соолугубуз. Азыр бүт планета эли, ар бир Кыргызстандын ар бир жараны, ата болобу, эне болобу, картайып калган абышка кемпир болобу, жаш улан кыз болобу, жаш кичинекей ымыркай бала болобу, боюнда бар келиндер, бүт бардыгыбыз жеке өзүмдүн сактыгым, өзүмдүн ден соолугум деп жүрөгүбүз кагып турган кез. Ушундай учурда сиздерге ушундай жеткиликтүү маалымат бергенге берип аракет кылып аткан бүгүнкү группа, бүгүнкү биздин топ сиздер үчүн кызмат кылмакчыбыз. Башынан аягына чейин бүгүнкү биздин баалуу маалыматтарыбызды угуп,
аягына чейин маани берип, ушунчалык кызыгуу менен угушуңуздарга мен сиздерге сунуш беремин. Бүгүн сиздер менен ой бөлүшө турган адамдардын бүт бардыгы өзүнүн жүрөгүнөн чыккан терең мындай ыраазычылыгы менен алган результаттары менен сиздер менен сөз бермектери менен бөлүшмөкчү. Ошол күндөн баштап ушул күнгө чейин мен ден соолук маданиятына өтө катуу берилип калдым. Бүтүндөй жан дүйнөм менен изилдеп, ушул компаниядан берилип аткан азык заттарды терең өздөштүрүп алганга аракет кылдым. Ошол себептен бүгүн мен сиздерге кандай болгондо ден соолукта болот деген темада сиздер менен ой бөлүшкүм келет. Эмне себептен биз бүгүнкү күндө ушунчалык чоң маселеге кайрылып калдык? Анткени себеби дүйнөдөгү адамдардын көпчүлүгү ден соолукта болгонду албетте каалайт, бирок дайым эле ден соолукта боло беребизби? Ден соолукта болгон акыбал кандай бактылуу. Ден соолукта болсок, үйдөгү жарык жангандай болот, шамчырагыбыз жангандай болот. Үйдө кичинекей ымыркай бала ыйлап калса, үй бүлө мүчөлөрүнүн биринин дагы маанайы жок. Бүт бардыгынын кабагы салынган, жүрөгүнө караңгылык түшкөн, эмнеге ыйлап атат деп кыжалат болобуз. Ата менен апанын бир жери ооруп жатып калса, үй бүлөдөгү бүт бардык балдардын маанайы жок. Эмне болуп ооруп калды экен, кайер ооруп атат экен, эмнени берсе болот экен, кантип сакайып калат экен, сакаябы экен, айыгабы экен деген сөздөрдү айтабыз. Ага чейин алдын алуу процесстерди биз жүргүзүшүбүз керек. Биз ден соолукта толугу менен болушубуз үчүн биздин маанайыбыз көтөрүңкү болуш керек. Маанайыбыз жарык болуш керек. Биз маанайыбыз жанып турса, жей турган, иче турган ашыбыз, жей турган витаминдерибиз боло турган болсо, бири-бирибизге карым-катышыбыз, жакшы жылуу мамилебиз болуп турса, анда биз албетте ден соолукта болобуз. Биз ошондой абалда ден соолукта жакшынакай болуп турган эле абалдан дароо эле ден соолугу жок абалга өтүп кала алабызбы? Ооба, өтүп кала алабыз. Ал кокустук болушу мүмкүн. Мына кокустуктан, авариялардан, жол кырсыктарынан же башка нерседен биз өзүбүз ден соолугубузду жоготушубуз мүмкүн. Же болбосо алдын албагандыктан мага сүрөттөр чыкса жакшы болот эле. Алдын албагандыктан ошондой болушубуз мүмкүн. Биринчи слайдты берип койсоңор. Ден соолукта болгон абал эң жакшы. Мына сүйүнүп, кубанып жүргөн абал эң жакшы. Биз ушундай абалга жетиш үчүн дайыма аракет кылышыбыз керек. Дайыма алдын алуучу иштерди жүргүзүшүбүз керек. Ден соолугубуз чың болсо, бүт дүйнөдө жарыктык болгондой болот. Ден соолуктун кадыр баркын ооруган адам билет дейт. Биз оорубай туруп эле кадыр баркын билсек боло турган мүмкүнчүлүктөр келип чыкты. Кийинки слайдты берип койсоңор. Мына бүгүнкү учурда статистика боюнча алып кара турган болсок, дүйнөдөгү адамдардын 5% гана менин ден соолугум чың деп айтат экен. Мынабу тегерекченин ичинде турган 5% жашыл өңдөгүнү карасаңар, бул 5% деп турат. Бул адамдарды чындап текшерип келип карай турган болсок, анда бул адамдар текшерүүдөн өткөндөн кийин баары бир ден соолугу толук деңгээлде идеалдуу эмес экени келип чыгат экен. Дүйнөдөгү адамдардын 20% дайыма ооруй бере турган, өнөкөткө айланып калган оорулар менен жүрөт. Бул адамдар өзүнүн жүрөк оорусу бар экенин, өзүнүн өпкө оорусу бар экенин, жана өзүнүн кант диабети менен ооруп жүргөн экенин, сөөк муундарында оору бар экенин, жана маал-маалы менен больницага барып жатып, ошол жерде лечение алып турбаса болбойт экенин жакшы билишет. Ал эми 75% адам оорунун алдындагы адам болот. Дүйнөлүк статистика боюнча бул адамдар же биротоло соо абалга кошулбайт, же болбосо биротоло ден соолугу чың адамдарга кошулбай ооруп калуунун эле алдында турган учуру болот. Булардын иммунитеттери төмөн жана күн бүркөлгөндө суставтары, муундары ооруп, башым ооруп атат деп коюп, ай менин бутум дагы кармап калды, тизем дагы ооруп калды деп коюп жүрө бере турган акыбалда болушат. Кийинки слайд. Мына эми келиңиздер, сиздер менен көңүл бөлүп карап көрөлү. Биздин ооруп калуубуздун эң эле башкы себеби бул жөн эмес экен. Дүйнөдөгү илимпоздор 4 түрлүү факторду биздин алдыбызга коюп атат. Экология маселеси деп.
Биринчиден ушул экология. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда аба таза, өтө чоң ири, абаны булгай турган өндүрүш жок деген менен Кыргызстандагы ар бир адамдын үйүндө 2-3 машинасы бар. Айрым жетишкен адамдын 4-5 дагы машинасы бар. Чарбасына башка машина, сыйга башка машина минип атышат. Мунун бүт бардыгы эмне болуп атат? Биздин эң керектүү болгон атмосферабызды, экологиябызды булгап атат. Суулардын булганыштыгы, жер кыртышынын булганыштыгы, акыр чекирдин көпчүлүгү биздин экология болуп эсептелет. Ошондой эле бүгүнкү күндө стресс ошондой эле чоң мааниге ээ болуп атат. Өзүңүздөргө маалым болуп, урматтуу айымдар жана мырзалар, мына быйылкы жыл кандай биз үчүн ушунчалык бир мындай коркунучтуу акыбалды алып келди. Мына ушул убакка чейин биз азыр ошол пандемия, вирус оорусунан коркуп, жашоо менен өзүбүз көптөгөн ооруларга чалдыгып калдык. Ар бир үй бүлөдө азыр стресс бар. Анткени себеби алар экранды ачып караган сайын, экрандан мононча адам каза болуптур, момунча адам жугуп калыптыр. Ар кайсы мамлекеттеги болгон нерселерди айтып отуруп, бүт бардыгы адамдарды стресске киргизди. Бул болсо бизге дагы айтат, алдын алуу процесстерге көңүл бөлүңүздөр деп. Коркунучтуу абал, стресс бардык ооруларды жаратат. Ошону менен эле бир катарда тукум куучулук оорулар. Мисалы үчүн, тукум куучулук дегенде ата энеден балага өтө турган ооруларды айтабыз. Мындайынан айтканда, биз атада энеде кайсы оору болсо, ошол оору менен ооруп калышыбыз күтүлүүчү режимде турат. Анткени себеби, мисалы үчүн менин өзүмдүн апам жогорку артериалдык кан басым менен абдан жабыркап келген. Атам болсо жогорку артериалдык кан басым менен жабыркап келген. Мен именно корпорацияга чейиншиге жогорку кан басым менен келгенмин. Мына ошол тукум куучулук деген ушул. Ошон үчүн өпкө оорулары болобу, балага өтүп калат. Кант диабет менен ата энеси ооруп жүрсө, анын кыздары уулдары ооруп калат дегендей, биз ооба мен ушул ооруп калат экен, мага өтүп калат экен деп отурбастан, биз ошол оорунун алдын алып, ал оору бизге келбей, генетика менен өткөн менен биз азыркы күндө биологиялык активдүү кошулмаларды колдонуп, мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп, ошонун алдын алып калсак болот. Ошондой эле тамак аш фактору. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп турасыздар. Пандемия учурунда айтылып атат. Кайсы тамакты жеш керек, кайсы тамакты жебеш керек. Бизге момундай жогорку сортто жасалган ундарды, чипси кирешкилерди жей бергенге, Coca-Cola, Fanta деген нерселерди иче бергенге таптакыр азыр тыюу салына турган эле кез келип калды, анын бизге пайдасы жок. Кийинки слайдты берсеңиз. Мына эми биологиялык активдүү тамак аш кошулмасы деген эмнени түшүндүрөт. Бул балансташтырылган түрдөгү натуралдуу табигый заттардын комплекси. Аларды микро жана макро элементтердин жетишсиздигин толуктош үчүн күнүмдүк оокат ашыбызга колдонуп келе жатабыз. Мунун бүт бардыгы табигый. Эч кандай мына ошол биздин бүгүнкү күндө ошол биздин табигый биологиялык активдүү кошулмаларыбыз Тяньши корпорациясынын кошулмасы GMP деген сертификатка ээ болду. Бул фармакологиялык жактан эч кандай зыянсыздыгы жок экендигин далилдеп туруучу документ болуп эсептелет. Ошондой эле ISO 9001 деген сертификат. Бул өндүрүлүп алынган товардын сапатынын өтө жогорулгандыгын көрсөтө турган эң бир зор сертификат болуп эсептелет. Ошондой эле FDA деген сертификат бул ШАдан берилет, Америкадан берилет. Зыяндуу жана токсикалык, башкача айтканда уулуу заттар жок дегенди билдирет. Халал сертификаты мусулмандар үчүн, кашер сертификаты еврей мамлекеттери үчүн. Ошону менен эле бирдикте Мечников атындагы Россия институтунан өтө чоң бир алтын медальга татыктуу болгон компания. Азыркы күндө корпорация Тяньшинин өндүрүп алган продукциялары өзүнүн сапаттуулугун мына ушул учурларда өтө чоң бир жетишкендик менен белгилеп атат. Анткени себеби 2019 жылы декабрь айында Кыргызстанда болуп өткөн эң сонун бир конкурста корпорация Тяньши өзүнүн ошол Кыргызстан рыногуна коюлган биологиялык активдүү кошулмалардын ичинде эң салмактуусу, эң кадыр бартуусу бренд компания номер 1 деген наамга татыктуу болду. Бул бизге
иштеп жаткан жана продукцияны колдонуп жаткан жарандар үчүн өзгөчө чоң сыймык болду. Эми азыркы күндө корпорация тияши өзүнүн жогорку сапаттагы товарларын чыгарат, продукциясын өндүрөт. Ошолордун ичинде эң эле биринчиси биологиялык активдүү тамак аш кошулмалары, экинчиден ден соолукту чыңдоочу приборлор, үчүнчү косметика, төртүнчү үй каражаттары. А биз болсо бүгүн сиздер менен эң уникалдуу биологиялык актив кошулмаларга токтолобуз. Бүгүнкү күндө корпорация тияшынын биологиялык активдүү кошулмалары 4 топко бөлүнөт. Биринчиден айтканда, бул организмди дайыма тазалап туруучу каражаттар. Экинчиден, организмге зарыл түрдө керек болгон микро жана макроэлементтер менен организмди толуктоочу группадан турат. Үчүнчүсү, зат алмашуу процесси оңдой турган, биздин ички функцияларыбыздын системасын калыпка келтире турган эң сонун продукциялар. Төртүнчүдөн, эң негизгиси профилактика жасоодон турат. Профилактика деген эмне? Оорунун алдын алуу дегенди билдирет. Ооруп калганга караганда оорунун алдын алуу жеңил болот жана арзанга түшөт. Бул эң сонун. Ошон үчүн биз ушул профилактикага өзгөчө көңүл бөлүшүбүз керек. Бул үчүн биз сиздерге айта кете турган нерсе, корпорация тияшы өзүнүн кальцийди өндүрүп алуу, дүйнө жүзүндөгү номер 1 кальцийди өндүрүп алуу боюнча дүйнөдө эң биринчи орунда турат. Ошондуктан кальций биздин организмибизде, биздин клеткаларыбыз, миллиондогон клеткаларыбызды азыктандырат. Клеткаларды дем алдырат. Биздин клеткаларыбыздын чөйрөсү, pH средасы, кычкылдык чөйрөсү 7-34кө тең кылып тура турган жана нерв импульстарына жооп бере тургандагыдай эң майда ион түрүндөгү кальций. Бул дүйнөлүк рынокто биринчи орунда турат. Кийинки слайд. Бүгүнкү күндө корпорация тияшы өзүнүн уникалдуу кальцийлерин чыгарды. Мен сиздерге сыймыктануу менен ушул кальцийлердин тобуна кайрылайын. Бизде биокальций чоңдор үчүн 14 жаштан жогору жагына төрөлгөн кезден баштап, энесинин курсагына түйүлдүк болуп пайда болгондон баштап бул учурдан боюндагы келин үчүн жана жарга жаңы келген бала үчүн түйүлдүктүн пайда болушунан баштап колдоно турган. Балдар үчүн биокальций, М кальцийи жана эндокриндик кальций, ошону менен бирге таблетка түрүндөгү чайналуучу кальций таблеткалары чыгарылды. Ошолордун ичинде мен биокальцийге өзгөчө токтолгум келет. Биокальций сөөктүн, муундун, тиштердин, чачтардын бүт бардыгында биздин организмде бар. Бирок ошону биз күнүмдүк тамак ашта жок эле дегенде күн сайын чоң адам 1200 мг, жок эле дегенде 800 мг чейин биз ушуну рационго алып турушубуз керек. Башкача айтканда, күн сайын биокальцийди бир пакеттен ичип турушубуз керек. Ошол эле кальций улуулар үчүн, ошол эле кальций жаш өспүрүмдөр үчүн, күчтүү кайраттуу балдар үчүн, боюнда бар келиндер үчүн. Биокальций детский деген бар, ал ошол ымыркай кезден баштап берилет. Балдардын өсүүсү, бойлорунун өсүүсү, акыл эсинин бышык болушу үчүн, гемоглобиндин толук болушу үчүн, толук деңгээлде өсүп жетилиши үчүн камсыздай турган балдар үчүн биокальцийди биз улуу аксакалдарга дагы, улуу муундагы адамдарга, инфаркт, инсульт болгондон кийин дагы беребиз. Кальций жөнүндө айта берсем укмуштуудай чоң результаттар бар. Мээ жумушун жакшыртуучу кальций эс тутумду оңдойт. Ошону менен эле бирдикте толуктоочу группага мен кайрылып кетейин. Ал деген спирулина, ошону менен эле бирдикте ресвератрол, биоцинк жана кардисепс. Бул продукциялардын ичинен мен сиздерге өзгөчө кардисепске токтолгум келет. Кардисепс бүгүнкү күндө биздин жашообузга өтө пайдалуу нерсе болуп турат. Анткени себеби азыр биздин учурда бизди ушунчалык коркунучка салган пандемия вирус оорусу, ошол оорунун түп тамырынан бери жок кылганга күрөшүүгө жооп бере турган эң сонун каражат бул деген кардисепс болуп эсептелет. Анткени себеби бул оору өпкөнү жана өпкө жолдорун жабыркантыруу менен адамды коркунучка салып атат. Өпкөнүн бүт бардык ооруларын, өпкө жолдорун, дем алуу жолдорду оңдой турган нерсе бул кардисепс. Кардисепс толугу менен пневмония жана
tüberküloz oorulарын алдын алып, immunomodulator, adamga жаштык берүүчү, кайрат берүүчү, күч берүүчү, энергия бере турган, эң күчтүү онкологияга дагы каршы иштей турган, бүт вирустарды өлтүрө турган противовирусный иммуномодулятор кардицепс биоцинк менен кошо ичилсе, силер эч кандай вирустан коркпойсуңар. Tez aranın içinde жугуштуу вирус жок болот. Спирулина иммунитетти көтөрө турган макро-микроэлемент витаминдин комплекси. Ушул турган группаны толугу менен алып ичсеңиздер, сиздер эч кандай жугуштуу оорудан коркпойсуздар. Эгер оору жугуп калса да бат таркап кетет. Ошону менен бирдикте тазалоочу группага кире турган продукциялардын ичинен мен чайды айтам. Ушул чай уникалдуу, канды суюлтуп туруучу. Мына ушул пандемия учурунда айтып атат, каныңарды суюлткула деп. Канды суюлта турган, кан айлануун оңдой турган нерсе антилипидный чай тяншчы. Ичек карындарыбыз тазалашыбыз керек. Ошон үчүн мен сизге өтө чоң реклама кылып, жарыя кылгым келет. Сироп фруктазанды жана хитазанды. Хитазан ошол жугуштуу оорулардан биротоло кутулуп кетүүгө зор жардам берет. Бул деген өпкөнүн ириңдеп кетүүсүнөн дагы, суу байлап кетүүсүнөн дагы сактай турган, тазалап жибере турган, вирустарды, жугуштуу нерселерди жок кыла турган антиракыл программага иштей турган хитазан. Бүгүнкү күндө мен сиздерге сироп фруктазан жөнүндө айтып аткан учурда программа детокс жөнүндө айтпай кое албайм. Анткени программа детокста ушул фруктазан эң биринчи орунда катышат. Мен сиздердин көңүлүңүздөрдү бөлүп кете турган нерсе, именно ушул айда ушул сироп фруктазан силер бекерге сыйлыкка ала аласыздар. Детокс программасына биринчиден фруктазандан даярдалган шире кошулат. Ошондой эле энергетикалык коктейль кошулат. Энергетикалык коктейлге кардицепс, кальций, биоцин, спирулина кошулат. Ошону менен бирге атайын Кытай Тибет медицинасынын атайын даярдалган канал меридиандарды ача турган гимнастикасы кошулат. Биз бүгүнкү күндө детокс программасы менен толугу менен бүт бардык оорулардан, адамды кыйнай турган оорулардан кутулуп кетүү менен чоң ийгиликтерди алып атабыз. Детокс программадан алган жыйынтыктарды бүгүнкү күндө менин бизнес партнерлорум сиздерге азыр өздөрүнүн результаттарын бөлүшкөндө айтышат. Ошону менен бирдикте биздин энергиялык талабыбызды оңдоп бере турган браслеттер эң сонун каражат болуп калды. Ушул браслет адамдар үчүн жана аял кишилер үчүн кооз жана ден соолукту сактоого жакшы жардам бере турган браслет. Сөзсүз мен сизге айтып кетишим керек, сиз муну сыйлыкка ала аласыз, бекерге ала аласыз. Бул ушул айда промоушнда бар. Бул продукциялар өтө жогорку деңгээлде уникалдуу сапаты менен айырмаланат жана элге результат берип келатат. Урматтуу айымдар жана мырзалар, мен ушул учурдан пайдаланып, сыймыктануу менен сиздер менен ушу биздин корпорация тяншчынын продукциясынан алынган результаттарды өзүңүзгө кепил болсун үчүн мен айтып бергим келет. Анткени себеби менин бизнес партнерлорум бул продукцияны мен кандай результат алсам, менин бизнес партнерлорум дагы ошондой результаттарды алышты. Мен өтө сыймыктануу менен азыр сиздердин алдыңыздарга ушу биздин бизнес партнерубуз алган результаты менен бөлүшпесин үчүн Араван районунун тургуну Орозбаева Санабарды эфирге чакырам. Ал кыз өзүнүн результаты менен бөлүшүп кетсин. Кезектеги сөз Санабарга берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу бизнес партнерлор, айымдар жана мырзалар. Мен сиздерди ушул Zoom программасында көрүп турганыма абдан кубанычтамын. Мен тааныштырып өткөндөй эле аты жөнүм Санабар, фамилиям Орозбаева, 45 жаштамын, 5 баланын энесимин, кесибим боюнча үй кожойкесимин. Араван районунун тургунумун. Бул корпорацияга мен дагы көпчүлүк адамдар сыяктуу эле ден соолукка келгенмин. Ден соолуктан башымда кан тамырлардын кысылуусу менен невропатолог врачтын кароосунда 2010 жылдан баштап 3,5 жыл ошо врачтын айткандай берген дарыларын ичип жүрдүм. Мага кавинтон, аминолон деген таблеткаларды жазчу. Ал таблеткаларды башымдын оорусу басылганына сүйүнүп эле ичип жүргөмүн. Ошол мезгилде мага улам леченияга барган сайын оорулар кошулуп баштады. Ашказаным гастрит болуп чыкты.
Анан палиатрит деген оору кошулду. Сөөктөрүм, муундарым сыздап, талып эле ооруп калды. Мага палиатритке дагы укол дары кошуп башташты. Ошол мезгилде менде белимде дагы травма бар болчу. Травмадан көпчүк сынып, көпчүктүн үстүнөн кресттен плюс болуп жаракат кеткендигин мага врачтар айтышкан. Аллергия пайда болду. Эрте жаздан баштап каңылжарым какшап, көздөрүм кызарып, бүт дем алуу жолдорумда дөйлүгүү, каттуу бир кычышуу болгон. Ушул аллергия дагы аябай кыйнап баштады. Ушинтип мен ден соолуктан аябай жабыркап жүргөн мезгилимде менин жашоомо Тяньши корпорациясы келди. Менин өзүмдүн уулум ушул Тибет медицинасынын негизинде жасалган нукура азык заттардан жасалган ар бир клетканы оңдой турган продукция экен, апа ичип көрүңүз деп мага сунуштады. Мен ушул продукцияны ичип баштадым. 28 күн ичкенде эле менин башымдын оорусу токтоду. Ушундай бир башым ооруганда эч нерсе жакпай калчу, көңүлүм ачылып, аябай сонун өзүмдү сезип калдым. 3 ай токтотпой ичкенде менде сөөк муундарым сыздап, талып оорубай калды, белдерим оорубай калды. Анан ушу аллергиямын кайсы мезгилде кетип калганын деле сезбей калыпмын. Ушу жай айлары болчу, бир күн эле менин аллергиям бар болчу, ошо аллергиям кармабай калыптыр деп өзүм байкап калдым да. Көрсө бул корпорация Тяньшинин продукциялары бир органга багытталса дагы башка органдарды өзү менен өзү калыпка келтиргени дагы бир жолу ынандырды. Белимдеги травма дагы жакшы болуп калды. Дайым мен оң бутума тартып белим ооруп турчу. Ошол оорук да жок болуп калды. Бул корпорациянын продукциялары, азык заттары аябай мага жакты. Ушинтип бүгүнкү күндө менин эч кандай ден соолуктан жалп жок, белим оорубайт, башымда оору жок, палиатрит кетип калды, сөөк муундарым оорубайт. Ушундай жакшы результат, сонун результат алдым. Кудайга шүгүр, мени ушул ден соолук жөнүндө маалымат берген адамдарга жолуктурганына, Тяньши корпорациясынын азык заттары, кальцийлери, уникалдуу азык заттары мен өмүр бою сыйлап, өмүр бою ичип өтөм деген максаттамын. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Абдан жакшы. Кандай көңүл кубантарлык нерсе. Мен ушунчалык ыраазы болуп отурам, сана бар сүйүнүп отурам сен алган результатыңан. Азаматсың. Мен өзүм менен бир кабинетте отуруп, мени менен бир эле офисте отуруп иштеп жүргөн эң татынакай бир эжебиз бар. Ушул эженин результатын угуп мен жакында деп калдым эле. Ошол эжени мен азыр сиздердин алдыңыздарга чакыргым келип турат. Өзүнүн результаты ушунчалык сонун экен, бөлүшүп берсин. Мен ушунчалык көңүлүм көтөрүлдү ушул эженин результатын угуп. Ошон үчүн сиздер менен бөлүшүүнү туура чечтим. Ал Айманова Шайым эже. Өзүңүздүн результатыңыз менен эже бөлүшүп койсоңуз. Шайым эже аябай жакшы результат алды ден соолуктан. Ушул Шайым эже мага айтып бергенде мен эже ушинтип кыйналдыңыз беле? Сиз ушинтип компанияга келип калдыңыз беле? Мен байкабапмын, сырттан көрүп жүргөндө сиз ушундай чоң результат алып деп мен билген эмес элем деп өзүм таң калдым. Шайым эженин. Шайым эже экрандагы эле микрофонду басып койсоңуз иштейт. Болду иштейт. Саламатсыздарбы? Айымдар жана мырзалар. Мен Айманова Шайым, 62 жаштамын. 3 баланын мээримдүү энесимин. Кесибим педагог. Мен бул Тяньши корпорациясына келип калган себебим ден соолукка байланыштуу болгон. Мен 13 жылы кардиологияда жүрөгүм боюнча лечение алып жатканда, ошол жерден дополнительный анализ тапшырганда гепатит С оорусун табышты. Ошол гепатит С оорусу менен мен 1 жыл национальный госпиталда лечение алдым. Лечениядан 1 жыл лечение алганда результат болбоду. Болбостон менин анализим туура болбой, гепатит С переходом сирроз, фиброза 4 деген диагноз коюлду.
Мен ал жерден частный клиникага кайрылдым. Частный клиникага кайрылганда алар мага Индиядан 2 препарат алдырууну сунуштады. Ал препаратты мен балам аркылуу 15 күндө заказ берип алдырып, Акласфавир менен Сапасфавир деген препараттын жардамы менен мен гепатитini замораживать эттик. Андан бирок ал менен токтоп калбастан менин фиброзум менен фиброза 4 кала берди. Ошондо мен изденүүгө туура келди. Частный клиникада айтты, биз эми жардам бере албайбыз. Ар бир 6 айда анализ тапшырып берип турсаңыз келип туруңуз. Болбосо Индияга пересадка печенге барыңыз. $85,000 арасында расход болосуз деди. Мен ошол жерден жок деп айтууга туура келди. Мен баламды донор кылуудан энелик жүрөгүм, энелик мээримим жол бербеди. Ошондой эле мен балдарымды кыйнагым келген жок. Ал пересадкага гарантия жок болчу. Ошондуктан мен изденүүгө туура келди. Менин алым кетип, карарып, весим ылдыйлап, кыймыл аракетим жайлап, ушундай оор акыбалга туш болуп калганмын. 100% диетада болчумун. Ошентип турганда мен Тяньши корпорациясы жөнүндө маалымат алдым. Маалымат алып мен эң акыркы үмүтүм, эң акыркы ишеничим деп мен корпорацияга бардым. Барып офисте отуруп, мен сыяктуу диагнозго ээ болуп, дарыланган адамдарга жолугуп, жогорку деңгээлдеги маалыматтарды алып, мен ошол жерден чечим чыгардым. Тяньши корпорациясынын уникалдуу продукциясын мен колдонууга өзүмдү мажбурладым. Ал жерден алып мен иче баштадым. 15 күн деп продукцияны колдонгондон кийин обострение берди. Бирок мен продукция ичүүнү токтоткон жокмун. Продлить этип ичип 1,5 жыл дегенде мен профессор Бебезовда приемдо болдум. Профессор Бебезов эже снимогумду карап туруп, эмнени колдонуп атасыз, кайсы препаратты колдонуп атасыз деди. Мен жок, эч нерсе колдонгон жокмун дедим. Медицинский препаратты колдонгон жокмун. Башка препаратты колдонгон жокмун десем, кайра повторно экинчи жолу сурады. Ошондо менин оозума только фитозан деген келиптир. Фитозан ичип жатам десем, эже дагы продление кыла бериңиз, фитозанды токтотпоңуз. Сиздин клеткаңызда 30% регенерация клетка болуп тур печенде деди. Мен ошол жерде сүйүнүчүм канат байлап, өзүмдү өзүм токтото албастан чени ишенбей ошол профессордон чыктым. Ошондон баштап мен токтотпостон бул корпорациянын уникалдуу продукциясына көзүм жетип, менин үмүтүм акталарына көзүм жетип, ошондон баштап мен токтотпостон иштейм. 2 жыл дегенде 19-жылы июлда мен анализ тапшырып, УЗИден сиздин тироз жок, портальный венада остаточные явления жана хронический гепатит деди. Мен ошол жерден бир жаратканым экинчи корпорацияга ыраазы болуп, ошол жерден сүйүнүчүм койнума батпастан кимге айтарымды билбей чыктым. Ошондон баштап мен Кудайга тобо, Кудайга шүгүр деп, ушул корпорацияда мен бизнести улантып, дарыланып эле эмес, ушундай жогорку деңгээлдеги результат алганыма бизнести улантып, азыр мен 7 жылдыздуу дистрибьютормун. Ошондой эле мен сыяктанган ооруларга жардам берип, мен азыр артымда менин өзүмдүн структурамдагыларга жардам берип келе жатамын. 1000 мерте ыраазымын, баарыңарга ыраазымын. Корпорацияны продукциясына мен өмүр бою ыраазымын деп чечемин. Ошондуктан мен ойлоймун, бул корпорациянын продукциясы дүйнө жүзүндөгү биринчи орунда деп мен айта аламын. Ошондуктан баарыңыздарга рахмат, укканыңыздарга рахмат, баарыңарга жакшылыктарды каалаймын. Рахмат эже, көрдүңүздөрбү? Айымдар жана мырзалар, мен айтайын, бүгүнкү күндө биздин Кыргызстан ар бир адам бири-бирине жардам берүүгө муктаж болуп турабыз. Бири-бирибизге поддержка беришибиз керек, жардам беришибиз керек, колдошубуз керек.
Ошон үчүн биз деген продукцияны мына азыр Шаймеже айтып аткандагыдай кылып айткым келип атат дегендей кылып айтышыбыз керек. Айтпай унчукпай отуруп алганга биздин акыбыз жок болуп калат. Ошондуктан мен терең сизге ушунчалык бир эме ыраазычылык билдиргим келип атат. Айман эже, мен өзүмдүн даже сиз результат айтсаңыз, мен ошол учурда сиздин жаныңызда болуп калып эле ушул немени бөлүшкөндөгү результатыңызды уккум келди да, ушунчалык бир сонун жыйынтык алган экенсиз. Рахмат. Ошондой эле сонундагы бир результат алган, айтпай коюуга болбойт, укмуштуудай сонун результат алган бир менин бизнес партнерим бар. Биз чогуу бир иштейбиз бир жерде. Bir ofiste иштейбиз. Мен алар менен дайым чогулуп жүрөм, бизнес партнерим. Мен ушул жигитке сөз бергим келет. Анткени анын да сиздер менен бөлүшө турган ою бар, сүйүнүчтүү кабарлары бар. Бул болсо бизнес партнерим 7 жылдыздуу дистрибьютор Мамараимов Абдимомун. Саламатсыздарбы, урматтуу бизнес партнерлор. Мен сиздер баарыңыздарды ушул онлайн платформада көрүп жолугуштурган аябай кубанычтамын. Фатима эже, сизге чоң рахмат. 7 жылдыз деп айтып койдуңуз. Жакында болуп калат буюрса, азырынча 6 жылдыз. Мен силер менен бөлүшөйүн деген результаттарымдай болгондо, мени биринчи чакырышканда Теншиге. Сен өзүң ошо продукцияны биринчи өзүң ичип көрүшүң керек, өзүң да сынап көрүшүң керек деп айтышканда. Анан ошонусу мага аябай жакты да, анткени баягы динге жакын адам болгон үчүн динде да айтылганда өзүңгө колдонууга жарабаган нерсени башкага саткан болбойт деп тыюу салынган. Анан бирок мен өзүм спорт менен машыгып жүргөн үчүн эмнени дабарлап не кылышты билбей калдым да. Анан ойлонуп көрсөм, кийинки жылдарда мен аябай унутчак болуп кеткен болгом. Унутчак болуп калган да. Ошону унутуп калыптырмын. Унутчак экенди унутуп калыптырмын. Анан дарыларды алып, биз өзүбүз баттарды алып иче баштагандан кийин 1-2 ай өтпөй эле мен аябай мындай жакшы результат алдым да. Мисалы, мурда мен баягы банковский картада код 3 эле цифрадан турчу да. Ошо 3 цифраны унутуп коет элем да. Анан 1-2 айдан кийин азыр болсо, мынакей азыр телефон номериңизди айтсаңыздар, 2 телефон номеримди бир убакытта эстеп ала алам да, кийин жазып коем. Аябай жакшы результат болду мен үчүн, анткени азыр бардыгыбыз эле бардык болуп атат. Андан сырткары аялым биздин продукцияга ишенбей жүргөн болчу. Анан менеге детокс алып барды. Анан детоксту 1,5 күндүк детокстан эле кийин эле ошонун результатында аялымдын денеси кыччы эле да, билбейт элек бул неден не экенин билбейт элек. Ошол жок болду да. Бир детокстан кийин жок болду. Анан эң негизги менин результатым башка жакта ошо мен Теншиге келип калганыма себеп болгон нерселер ошол болгон. Мага ушул жерде баягы балалуу болбой жаткандарга аябай жакшы результаттар бар деп айтып. Мен бир тууган жыйыным, аябай жакшы көргөн жыйыным бар эле, ошо бар. Ошо 5 жылдан бери бала көрбөй жүрүшкөн. Жасабаган иштери калган жок, аябай көп акча коротушкан. Анан ошо 5 жылдан кийин эми ажырашабыз окшойт деген бир тыянакка келип калган болчу да. Анан мен Теншини сунуштаганда алар көпкө унабай жүрүштү. Анан мажбурлап ошону алып иче баштагандан кийин 2 ай өтүп результат алышты. 2 айдан кийин телефон чалып мага сүйүнүп айтышты, келинибиздин боюнда бар экен деп. Анда жакында буюрса августтун 23-үндө кызыбыз, мен неберем болуп калды, 1 жашка толот. Атын мен коюп бердим. Азыр бир үй бүлөнү сактап калдык да. Кудай жардам берип, ошо балалуу болуп калышты. Анан ошондон көп өтпөй эле анжан тараптан бир келин кайрылып калды, бирөөнөн уккан экен. Тенши жөнүндө бала көрбөй жүргөн экен. Жашы 39-та, биринчи турмушунан бала көргөн эмес такыр. Анан экинчи турмушу менен да 3 жылдан бери бала көрбөй жүрүшкөн экен да. Ошону айтып, жардам бере аласыңарбы деп келип кайрылды. Анан биз программаны жазып бердик, акчасы азыраак экен. Ошо акчасына жараша 200 пивиге жазып бердик. Бирок ошону өзү менен дагы 1 ай, 1,5 ай бөлүп ичти. Анан 4 ай дегенде алар дагы результат алышты. Азыр боюнда бар. Азыр сүйүнчүлөп телефон чалып турат. Жакында азыр төрөккө даярданып атат. Буюрса тоже балалуу болуп калат. Азыр мага ошону сырттан, тияктан уккандар аябай көп кайрылып атышат. Негизи ошо бесплодие боюнча. Мен ошон үчүн аябай бир кубанып жүрөм да ушундай бир үй бүлөлөргө, ата-энелерге
баягы небери көрөм деп Рахмат. жүргөндөр да бар да. Ушундай бакыт тартуулаш мүмкүнчүлүгү ушул тинчтикте бар экенин мен сүйүнүп, Кудайга шүгүр Эң айтам. сонун. Силерге Эң чоң сонун. рахмат көңүл бурганыңыздар үчүн. Азаматсыңар, көрдүңөрбү? Биздин азыркы момунтип адамдардын маанайы түшүп турган учурда сүйүнчү бере тургандагыдай сонун кабарлар кандай гана бизге күч берет, дем берет. Мен өтө кубанычтамын. Демек, бекер жерден ушул неме Абдимомун сен результат алып калбагансың. Сен результат алып калдың, көрдүңбү? Дүйнөгө 2 перзенттин жарыка келишинин себепкери болуп атасың. Өтө зор. Кубанычтамын. Азыр мен сиздердин алдыңыздарга дагы бир бизнес партнерим менен сыймыктануу менен ушул сценага чакырам. Алган результаты менен бөлүшкөнгө ушунчалык аракеттенүүдө. Бул болсо Садралиева Чолпон, Бишкек шаарынын тургуну. Саламатсыздарбы? Угулуп атабы? Угулуп атат. Менин атым Чолпон, фамилиям Садралиева. Мен бул тянши компаниясына оору менен келип калдым. Мен бала кезимден эле мен өпкө оору менен келгенмин. Дем ала албай, башым ооруп, көздөрүм ооруп, ушунчалык кыйналып жүрчүм. Врачтардын көзөмөлүндө турчум. Врачтар эмне айтып, эмне жазып берсе, ошолордун баардыгын ичтиммен. Жана өзүмдүн өпкөмдү ар жыл ошентип мен өзүм ушунчалык изденип, кантип ушул дарылардан кутулар экем, кантип мен ушул өпкөмдү айыктырар экем деп ушунчалык аракет кылып жүрдүм. Ошол күндөрдүн биринде, бир жакшы күнүндө сиңдим менен эжем үйүмө келип калат. Үйүмө келет дагы экөө мага тянши компаниясы жөнүндө, продукциясы жөнүндө аябай кененирээк мага түшүндүрүшөт. Жана сиңдим өзүнүн баласынын результаты боюнча мага кененирээк айтат. Жана көптөгөн адамдар результаттарын айтып беришет. Ана мен терең ойлондум дагы. Кантип ушулар результат алып атса, кантип ушуларда жакшы результат болуп атса, менде кантип болбосун деп мен тянши компаниясынын продукциясын ичип баштадым. Сиңдим мага кардицит, цинк, хитозан, общий кальций баардыгын убак сааты менен мага жазып беришти. Мен ошонун баардыгын эч бирөөсүн калтырбай убак сааты менен ичип жүрдүм. Ошентип бир жумадан ашпай эле баягы результат чыга баштады. Адышкам жок болду, баш оорум жок болду, жана көзүмдүн кызаргандары жок болду. Ошентип бир күнү мен сиңдим дагы детокска чакырды. Эже, жүрүңүзчү детокска дагы бир барып келелик деди. Мен эч отказ берген жокмун. Анткени мен өзүмдүн ден соолук менен чуркап жүргөн адам болчумун. Ошентип детокска бардым. Детокска барып, аябай чоң результат алдым. Ал жерден өзүмдү жеңил сездим. Башым оорусу кетти. Көзүмдүн кызаргандары дагы кетти. Мен ошентип ай сайын детокска барып отуруп, 12 жолу детокска барып, баягы өпкө оорумду түп тамырына чейин жоктуп алдым. Врачыма келип, ушунчалык кубанычта врачыма келдим. Мени учуртан алып саласыздарбы? Врачым ушунчалык ыраазы болуп, дагы бир жолу өпкөңүздү тартып келиңизчи деп мени жөнөтүштү. Мен бардым дагы өпкөмдү тарттырып, снимагын алып келип көрсөттүм. Ушинтип баягы снимагымды көрүп врач таң калды. Сизде баягы туберкулез, закрытый туберкулез деген жок экен. Сизди куттуктайм. Сиз мындан ары ушу эме өзүңүздүн ден соолугуңуз менен күрөшүңүз, өзүңүздүн ден соолугуңузду өзүңүз караңыз деп мага аябай жакшы маалыматтарын берди. Азаматсың. Компаниясынын продукциясын 100% ишеним менен кабыл алдым. Азыр мен ушул менен элиме жардам берип келатам. Азыр мен үй бүлөм менен ушул продукциянын баардыгын ичебиз. Чайды дагы ичебиз, кардицепс ичебиз, цинк ичебиз. Эч бир продукцияны биз калтырбайбыз. Баардыгы биздин тасмалыбызда турат. Ошентип биз баардык ден соолугубузду чыңдайбыз. Сиздерге да ушундай ден соолуктарды каалайм. Эч качан оорубаңыздар, өзүңүздөр караңыздар. Азыркы мезгилде бизге ден соолук керек экен. Сиздерге рахмат. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Азаматсыңар, кандай сонун. Мен азыр сиздердин алдыңыздарга Кубатова Айшаны чакырам. Айша бар бекен экранда? Айша кире албай кечигип атам деп атты эле.
Ayşe. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Videonu işletsin Ayşe. Ayşe videonu işletip al. Саламатсыздарбы? Yaxşı. Саламатсыздарбы? Мен сүйүктүү жана айткандарым, мен Кубатбекова Айша, 27 жаштамын. Бүгүнкү күнү сиздер менен амандашып сүйлөшүп мындан 1 жыл мурун мен өтө ооруп айткан бирок оорусуна 2 бөлүгүм отказ берип, больницадан нефрокальциноз диагнозун коюшкан. Ал бирөөсүнөн баштап дагы геморроюм бар болчу. 20 чыкканда кровать қан ой башым янып жыгылып жатчумда анан айдын ичинде 18%ге түшкөн 18%ге түшүп башым айнып ортоман калчым ооругандан что Байланыш үзүлүп калды окшойт. Фатима эже өзүңүз комментарий кылып берет окшойсуз. Бул урматтуу айымдар жана мырзалар, Кубат Алиева Айша менен биздин жолугушуубуз дагы уланат. Биз бул ушул боюнча калтырбайбыз. Анткени себеби ал кызыбыз азыр байланыштан начар болуп калыптыр. Ошол себептен Айшанын алган результаты укмуштуудай. Мына азыр сүрөттөн көрүп турасыңар. Айшанын акыбалы кандай? Айша менен мен азыр сүйлөшкөнүмдө Айша айтты: "Эже, мен уже бүттү, бул жашоо менен коштошот окшойм деп калдым элем. Кудайга шүгүр. Мен биротоло айыгып кеттим" деп сүйлөштү. Ал азыр мына жогору сүрөттө көрсөтүлүп турат. Айшанын сүрөтү азыр ал сулуу, весине толгон, бактылуу, ушунчалык татынакай, сулуу. Кудай буюрса, кийинки кездешүүдө Айшаны дагы чакырабыз, ага чейин байланышты оңдойбуз. Мен сиздердин алдыңызга азыр Камилова Жипараны чакыргым келет. Жипара өзүнүн жыйынтыгы менен бөлүшүп койсун результаты менен. Азыр эми Биздин корпорациянын Күмүш Арстан намынын ээси, Ош шаарынын тургуну, күчтүү лидер Жипара Камилова. Азыр 1 минут. Что у нас происходит? Караңыздарчы, ушунчалык мен бүгүнкү результаттарды угуп туруп, өзгөчө толкундануу менен кубанычта болуп атам. Ушунун бүт баары результат, укмуштуудай сонун результат. Бир үй бүлөдө кичинекей бир бала ооруса, үйдөгү адамдардын бүт баарынын маанайы жок. Чоң эси да маанайсыз, тамак ичкиси да келбейт. Ошондой эле акыбал биздин үй бүлөлөрдө кездешет. Мына ошондой учур менен өзүнүн үй бүлөсүндөгү шарт менен Камилова Жипара азыр биз менен байланышта. Рахмат, Фатима эже. Угулуп атабы? Угулуп атат. Сүйлөй бер. Саламатсыздарбы, урматтуу мырзалар жана айымдар? Мен сиздер менен ушул онлайн окуу аркылуу көрүшүп турганыма абдан кубанычтамын. Мен Камилова Жипара, кесибим боюнча мугалиммин, үй бүлөлүүмүн, 3 баланын энесимин. Бул компанияга мен балдарымдын ден соолугу деп келип калдым. Себеби биздин балдарыбыздын үчөөндө тең ангина жана кызымда пневмония бар болчу да. Температура дайыма 38-40ка көтөрүлүп, бат-баттан биз больницада леченияда жүрчүбүз. Больницага барсак сакаят, үйгө келсек 10 күндөн кийин эле кайра ооруй берчи да. Ошондо үйдөн деле мен амоксисилин, парастамол, жанагындай сироптордун түрүн ичирчүмүн. Даже бир жакка барсам, жаным алып алчумун да. Себеби температура көтөрүлүп, ангина кармаганда мен ичире калчумун. Ошентип бири ооруса, экинчиси сакаят, экинчиси ооруса, биринчиси сакаят, ошентип жүрүп, кайра больницага барганда даже экөөсү менен бир палатада жатып калган күндөрүм болчу да. Ошол мезгилде билесизби, ушунчалык жанагындай уколдор, ачуу уколдорду алчу да. Цифазалин, гентамицин деген.
Анан капельница сайганда, капельница алыш үчүн тамыр издечи да. Ошондо балдарымдын колун, буттун мындай сайгылап тамыр издегенде ушунчалык балдар зыркырап ыйлачы. Чырылдап, укол дегенде ушундай жүрөктөрү калбаганда, ошолорду көрүп, мен дагы ушунчалык эненин жүрөгү ушундай болот экен, жүрөктөрүм зыркырап, ушуларды ушунча ойлончумун да, кантип ушулар качан оорубай калат? Ушул уколдарын албай эле койсок, качан кантип албай коюш керек деп ушундай ойлончумун. Андан алганга туура келчү. Анан үйгө баргандан кийин бирөөлөр майды ичиш керек, ушундай десе, мен суурдун майында ичиргемин, иттин майында ичиргемин. Ал майлар мындай күчтүү келгенби, үчөө тең аралыктан боткин болуп калышты да, тарык. Ошондо врачта, ошондо дагы булар жөтөлүп турду да. Ошондо врачтарга аябай рахмат, таазим кылам, бизге аябай жардам берген. Бирок кызымды 6 жылдан кийин Асмага алып баргыла Бишкекке деди да врач. Ошондо ушунчалык мен ойлондум. Эмне үчүн ушунча дары уколду алсак, оору сакайып кетпей эле кайрадан күчөп кетиш керекпи? 7 жашардагы кыз астма болуп калса, бул эмне деген шумдук деп, мен аябай катуу ойлонуп, ушунчалык бир күйөөм жолдошум экөөбүздүн отуруп калат элек да, мындай ойлонуп. Ошентип изденип, ойлонуп жүргөн мезгилибизде биз ушул Тяньши компаниясынын азык заттары жөнүндө маалымат алып калдык да. Ошондо мага ушундай таасирлүү сөздөрү мага таасир этти. Иммунитетти көтөрөт, натуралдуу жана эч кандай адамга зыяны жок деген сөздөрү таасирлүү болду да. Анан эч кандай тоскоолдукка карабастан мен ушул азык затты балдарыма колдонгонго шашылдым. Колдонуп баштадык, Кудайга шүгүр. Билесизби, дары ичиргенде дары ачуу, балдардын мурдун жаап, ушинтип ичирчүмүн да, кыйналыпчы. Бул азык заттар ушундай бир жагымдуу, ушундай бир ширин, жашынакай мындай ичиргенге ыңгайлуу экен. Кальцийлер ширин, бат эле ичип алышат, цинкти капсуланы алып туруп, боздоруна салып койсоң, конфеттей кылып тамшанып жеп алышат да. Ошол мага ушунчалык жеңил болду. Кичине козгоду, бирок балдарымдын аппетити ачылып баштады. Эч кандай тамак жедире албай, кыйналчумун да, тамакты өздөрү эле жеп калышты. Ошондо ушундай беттери кызарып, сонун жыйынтыктар болуп баштады. 3 айда температурада көтөрүлбөй, жөтөлдөрү дагы жок боло баштады. Бирок биз хронический болгон үчүн, балдарым иммунитети аябай слабый болгон үчүн биз 1 жылга жакын ичирдик. Ошондо бир дагы ангинасы кармабай, пневмония болбой, эч кандай температура чыкпай, даже грипп болбой калышты да. Ушунчалык мага ошол, билесизби, мага чоң бир ийгилик болду да, жакшылык болду. Анан мен ойлодум да, ушинтип балдар оорубай калса да болот экен. Эне үчүн бул өтө чоң бакыт экен да. Тынч уктоо, ушундай бир жүзүбүздө жылмаюу, балдарым өзү менен өзү ойноп жүрсө, мага ушунчалык бир жакшылык болду да. Азыркы кезде балдарыбыз ден соолуктуу, эч кандай грипп болбойт. Даже акылдуу да, мындай зээндүү, бул кальцийлердин таасири болуш керек. Мектепти да жакшы окушат. Ошентип балдарыбыздан өтө ден соолуктуу болуп, жакшы жыйынтык алгандан кийин үй бүлөбүз менен колдонуп, бул азык заттарды ушунчалык барктап, жакшы көрүп, сүйүп ичебиз да. Ошондуктан биз бардык үй бүлөбүз менен ден соолуктабыз. Мындай экен да. Эгерде дейт, үйдөгү жолдошуң оорубаса, үйдөгү ата-энең оорубаса, балдарың оорубаса, жакындарың ден соолуктуу болсо, ошодон өткөн бакыт, ошодон өткөн байлык жок экен да. Ошон үчүн бизге эң маанилүү болгон бул ден соолук экен. Ошого баарыңыздарга мен ден соолук каалаймын, үй бүлөңүздөргө бакубатчылык каалаймын. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Эң сонун мен азыр ушул бизге ой бөлүшкөн, пикир бөлүшкөн бизнес партнерлор бүт бардыгыңарга дүркүрөгөн кол чабуулар деп, анткени силер ушунчалык сонун результат алдыңар. Биздин жүрөгүбүзгө ушунчалык жылуу болду, ушунчалык. Айрымдарыңардын результатыңарды угуп туруп, ушунчалык сүйүнгөнүмөн жүрөгүм толкунданып, ыйлагым келет. Кубанасың. Ар бирибиз биз деген скорый помощь планеты дегендей, биз тез жардам берүүчү машина ролун аткарабыз. Биз азыр элдерге ден соолукту тартуулайбыз. Ар бир адамдын жүрөгүнө жеткизип, результаттарыбызды айтабыз.
Алар дагы уксун, алар дагы ден соолук алсын. Бүт Кыргызстан аман болсун, бүт планета аман болсун. Дүйнөдөгү бүт бардык элдерге азыркы пандемиядан аман эсен биздин күчтүү продуктларды колдонуп чыгып кетүүсүн каалайбыз. Дагы бир жолу мен силерге рахмат. Жана биздин ушул берүүбүздү уюштуруп, ушул экрандан кездешүүбүзгө себепкер болгон менин бизнес партнерим Muratbek Jusuyев, Altın Arslan namının esi Muratbek Jusuyev'ga tereң ыраазычылыктарды билдиремин. Бардыгыңызга чын ден соолук каалайм. Оорубаңыздар, тезирээк маалыматты элдерге таркатыңыздар. Мына ушун менен бүгүнкү биздин жолугушуубуз аягына чыкты, сапарыбыз карыды дегендей. Бардыгыңыздарга эскертип айта турган маалымат, мындан ары жума сайын ар жума 2-нчи күнү, анан 4-нчү күнү бизде кыргыз тилинде маалыматтар болуп турат. Ошол күндөрү түшкү саат 2-ге же 14:00-гө өз адамдарыңарды, өз тааныштарыңарды, тууган кошуна болгон билгендердин баардыгын биздин ссылкаларды берип чакырсаңыздар, мына ушундай маалыматтарды кыргыз тилинде угуп турганга мүмкүнчүлүк бар. Айрыкча айыл жеринде, элет жеринде биздин баягы кардарларыбыз, партнерлорубуз ушундай маалыматты укканга аябай эле зар болот. Ошон үчүн бөлүшкөндөн тартынбагыла. Бардыгыңыздарды эмки жума 2-нчи күнү саат 2-де бүтөбүз. Саламатта болуңуздар. Рахмат.